Кыргыз салтын биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бир элек кезде биздин жазуу жүзүндөгү өзүбүздүн алфавитибиз жана башкаларыбыз боло элек кезинде дагы кыргыз элинен суурулуп чыккан эң бир мыктылар, ойчулар, акылмандар, акындар, анан кийин кыргыз тарыхына кийинки убакта жазгыч акындар деп кирип калган биздин адабиятчыларыбыз бар да. Булар өзүнчө эле бир тарыхтагы, кыргыз тарыхындагы ушул убакка чейин толугу менен көтөрүлбөй жаткан чоң бир байлык. Себеби ошол кишилер кыргыз тарыхын өзү жашап турган мезгилде уламыш катары жана башка кылып кеңири айтып кеткен тарыхтык белгилер бар. Мына ошолорду көтөрүп чыгып элге жеткирүү, ошол кишилердин жазып кеткен эмгектерин элге жеткирүү, ошол аркылуу кыргыз тарыхын терең билүү бул өзүнчө бир чоң мамлекеттик саясат болуш керек. Советтердин убагында биз Россиянын тарыхын кыргыз тарыхынан көп билдик. Европанын тарыхын кыргыз тарыхынан көп билдик. Ал эми өзүбүздө эле болуп, ушу кыргыз тарыхын жазып кеткен, кыргыз маданиятын, адабиятына чоң салым жасап кеткен улуу инсандарыбызды айта албай жүрдүк. Себеби алар улутчулар болгон, жана башкалар болгон деп кыргыз тарыхынан, кыргыз маданиятынан, кыргыз адабиятынан алыстатып жүрдүк. Мына эгемендүүлүккө келгенден бери өзгөчө 80-нчи жылдардын аягы, 90-нчы жылдардын башынан баштап өзүбүзчө эгемендүү көз карандысыз мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн нукура тарыхыбызга жаңы көз караш менен, жаңы аракет менен өзүбүздүн тарыхыбызды билүүгө чоң иштери жүрүлүп келе жатат. Ошонун ичинде мына кыргыз элинин, кыргыз адабиятынын ичинде чоң эмгек сиңирип кеткен улуу акындарыбыздын бири, жазгыч акындарыбыздын бири Молдонияз болуп эсептелет. Быйыл Молдонияз бабабыздын 200 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде өткөрөлүк деген чоң бир кадамдар, аракеттер болуп жатат. Бул боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы инициативаны колдоп жатат. Кудай буйртса, мына күз айларында эгемендүүлүктүн майрамы өткөндөн кийин Кадамжайда, Баткен облусунда, анан бүт эле Кыргызстан боюнча Молдонияздын чыгармасы боюнча, ошол чыгармаларын элге жеткирүү боюнча чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Ошол иштерди жүргүзүп жаткан кишилердин бири Кыргызстандагы мурас наследиясынын үстүндө турган, жетектеп турган мына биздин өзүңөрдүн агайыңар, биздин белгилүү тарыхчыбыз, профессор тарыхчыбыз мына Кыяс Молдокасымов турат. Кыяс айланайын. Өзүң дагы ушул боюнча оюңду айтып берсең, биринчиден Молдонияз боюнча болсо, экинчиден ушу Молдонияз сыяктуу биздин канчалаган мыктыларыбыздын бардыгын тең кийинки убакта айта албай келбедикпин. Мына эми силер келип ушул маселелерди көтөрүп жатасыңар. Мына быйыл Молдониязды көтөрсөк, андан кийин башкалардын бардыгын тең элге жеткириш керек. Биз өткөндөгү улуу инсандарыбыздын ичинен тарыхты ошондон эле баштала турганыбыз эле Токтогул Сатылгановдон баштап калдык. Себеби Токтогул Сатылганов Советтердин убагында көтөрүлүп калды. Туурабы? Демократ, акын катары, андан кийин Тоголок молдо. Ал эми андан мурдакы, андан бир кылым, эки кылым мурдакы жашаган улуу инсандарыбыздын атын, алардын эмгегин, алардын элибизге, журтубузга калтырып кеткен насаат сөздөрүн мына силер элге жеткиресиңер деп ойлойм. Агай, сиз аябай туура айттыңыз. Молдонияз мына быйыл 200 жылдыгын белгилеп атабыз. Молдонияз бул жазгыч акын. Молдонияз агартуучу. Молдонияз тарыхчы. Молдонияз ойчул. Молдонияз учурдун сүрөткери. Молдониязга көп маани бербей дейт атабыз. Мына 200 жылдыгы менен Молдонияз фондусу 200 жылдыгынын алдында өтө чоң бир иштер жасады. Изилдөөлөрдү, атайын монографиялар даярдатып атат, жыйнактар даярдатып атат. Мына Омор Сооронов Молдониязды изилдеген эң алгачкы окумуштуубуздардын бирөөсү Болот академик Болот Юнусалиевдин ишмердиги тууралуу эмгегин жазып, азыр мына басмадан чыгып атат. Молдониязга тиешелүү атайын болгон жыйнактардын баары чыгып атат. Биз жанакы
маарекелерди өткөрүп атканда көбүнчө той аштарга көңүл бурабыз дагы интеллектуалдык деңгээл жагынан көңүл бурбай калып атабыз. Мына ошолордун баардыгы Молдониязды өткөрүүдө бүт баарынан көңүл бурулуп атат. Өткөн жылы Байтык Баатырдын 200 жылдыгын өткөргөндө атайын изилдөө бир эмгектер жазылбай калды. Байтык Баатырдын өзүнүн сүрөтү табылбай, архивтерге жиберилбей, чоочун эле бир адамды Байтык Баатырдын айкели деп коюп койдук. Ал эми архивтерге жиберебиз деген убада аткарылган жок. Ал эми мына Молдонияздын 200 жылдыгы архивтерге жиберилип атат. Мен мына Ташкенттен Молдониязга тиешелүү агай. Молдонияздын мурда 1823-1894 жылы жашаган деп келбедик беле? Ооба. Молдонияздын 1896 жылдагы ошол жердеги Маргалаң уездиндеги Найман болуштугунда тизмеси жүрөт. Молдонияздын өзүнүн ырларында 1898 жылдагы Анжан көтөрүлүшү жөнүндө саптары жүрөт. Демек 94 жылы каза болсо, 98 жылы кантип ыр жазмак эле. Молдонияздын 1905 жылдагы тизмеде аты жөнү жүрөт. Демек архивтен ошондой бир жаңы маалыматтар табылып атат. Эми буюрса Молдонияздын балдарды кантип окуткандыгы тууралуу архивдик булактарды издеп атам. Ал табылып калса, анын агартуучулук иши андан дагы тереңдейт. Ошон үчүн мына Молдонияз ар тараптан изилденип, анан биз жалаң эле жанагы баатырларды эми мааракесин өткөрүшүбүз керек. Бирок интеллектуалдуу, жазгыч, акын, ойчул, ошо баалуулуктарды алып жүргөн адамдарды дагы биз баалап 200 жылдыгын мамлекеттик чоң бир масштабта дагы өткөрөт турган мындай учурлар келди. Мына агай өзүңүз Токтогул Сатылгановдун 125 жылдыгын кандай деңгээлде өткөргөнсүз? Туура, мен өзүңүз өткөргөнсүз, башында тургансыз. Анан ошол Молдониязды дагы мааракесин ошондой деңгээлде өткөрүлсүн деп туруп, мына сизден көп кеңештерди сурап атабыз. Анан ошондой бир Молдонияздын 200 жылдыгына өтө мамлекет тарабынан көңүл бурулса экен, президент өзү ушуну колдоп, буюрса жарлыгын чыгарам, керек болсо деп ушундай бир жакшы сөздөрүн айтып атыптыр. Анан ошондой бир жакшы деңгээлде күзүндө ышыкчылык мезгилинде Молдонияздын эмгектери менен интеллектуалдык деңгээлде жерлерде илимий конференциялардын коштоосунда жаңы маалыматтардын негизинде ошо Молдонияз фондусунун баягы демилгесин бүт мамлекет колдоп, ошондой бир жогорку деңгээлде өткөрүп алсак, ошондо өзүңүз өткөндө да баткен жерин кыдырып келдиңиз, кадам жайга бардыңыз, ошол жерден өзүңүз дагы башында аксакал, баатырыбыз катары туруп берсеңиз, буюрса анын мааракеси ушунчалык бир жогорку деңгээлде өтөт деп үмүттөнүп атабыз. Ушуга бүгүнкү күнгө чейин жарлык чыга элек, өкмөттүн токтому чыга элек, ошону бир эртелетип, даярдык иштерин эртерээк баштабасак, былтыр жана Байтык Баатырдын 200 жылдыгына шашып калбадыкпы? Май айында жарлык чыкты, август айында өтүп калды. Азыр эми эртерээк баштасак деген аракетибиз мына декабрдан бери болуп атат. Эмнегедир бир аз кармалып атат. Ошого кичине бир көңүл буруп койсо экен деп, ошондой бир чети мындай өтүнүп, суранып кетмекчибиз да. Баарыбыз сыймыктанган ушул экөөбүздөн окуган улуттук университеттин ректору болуп турган Болот Юнусалиев агайыбыздын калтырып кеткен ушулар боюнча эмгектери. Кийинки эле жылдары эгемендүүлүктүн мезгилинде ушул Молдонияздын чыгармачылыгына академик Какеев да көп көңүл буруп жүрдү. Аскар Чукутаевич Какеев көңүл буруп жүрдү. Мына ушуну улантып өзүң айткандай, бул улуу агабыздын 200 жылдык юбилейин эң жогорку деңгээлде өткөрүш үчүн жөн эле элди чогултуп, той эле жасап, ат чабыш кылып койбой, чай берген эмес, ошол кишинин эмгегин элге жеткирүүдө турат. Бул бир. Экинчиси, өзүң айтып кеттиң, ошону улап, өзүмдүн оюмду айтып кетишим керек болуп турат. Мына Канай уулу Байтык Баатырдын 200 жылдыгы абдан жакшы деңгээлде өттү. Чуңкурчак өрөөнүндө, Чуңкурчак жайытында президентибиз баш болуп, абдан жакшы деңгээлде өттү, анда маселе жок. Ошонун эстелиги мына жакында Бишкек шаарында ачылды. Мен мурда ошол эстеликтин коюла турганын уккан эмес экенмин. Анан эмне эскиздер, конкурска кимдер катышып жатат деген ой пикирди мен уккан эмес экенмин. Барып ачылып атканда көрдүм дагы абдан капа болдум. Ошону мен айтып койгум келип турат кыргызстандыктарга айланайын деп. Мына силерге окшогон окумуштууларга мына ошо мурас деген наследияны өзүбүздүн
узартып келе жаткан, башкарып келе жаткан киши катары өзүңө дагы айтып коеюн. Ушундай эстеликтерди коердун алдында өзгөчө тарыхый инсандардын, тарыхый окуяларга байланыштуу мындан бир нече ондогон, жүздөгөн жылдар мурда өтүп кеткен окуялар, инсандар боюнча эстеликтер коюла турган болсо, ошону адегенде мындай тарыхчылар, окумуштуулар терең изилдеп, анан ошонун бир образын чыгарган эстелик койсоңор. Мынабу Канай паркында коюлган Канайдын эстелиги. Бул Байтык Баатырдын эстелиги, Байтык Баатырдын атында коюлган парктын ичиндеги Байтык Баатырдын эстелиги бул бир шылдың болуп калды. Себеби ал жерде Байтык Баатыр эмес, ал жерде Верещагин деген орустун эң бир көрүнүктүү художниктердин бири болгон. Ошол Кыргызстанга келген, Орто Азияны кыдырган, башка жака чейин барган киши. Ошонун ушул жерден тартып кеткен бир сүрөтү бай кыргыз колуна шумкар кармап турган бай кыргыз деп турат. Мергенчи кыргыз деп коюптур ошону. Богатый кыргыз Соколон. Ахмет Тинчип дейт. Айланайындар. Эгер чындап эле Байтык Баатырды, ошонун эрдигине, ошонун кыргыз элинин өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түптөөгө, ушу кыргыз жерин Кокон хандыгынан бошотууга жасаган аракетин а кишини баатыр деп эсептесек, ошол жерге бир куш салган кушчунун сүрөтүн коебузбу? Байтык Баатырдын элесин чыгарбайсыңарбы? Образын чыгарбайсыңарбы? Байтык Баатыр мынау Бишкек крепостун, Бишкек сепилин талкалаган эле эмгек эмес. Ал ушу чүй өрөөнүнүн баарынан Кокон хандыгын сүрүп чыгарган эмгеги бар. Улуу инсан, чыныгы баатыр. Мына ошо баатырдын сүрөтүн чыгарбайсыңарбы? Анан мен ушуну эмне үчүн ушул жерге эстеликти койгонуңарга мен түшүнбөйм. Саган дагы айтып коеюн. Эмне үчүн ушул эстеликтерди койгон? Мунун автору ким? Эгерде ушул эстеликтин автору менмин деп бирөө жазып, ошого гонорар алган болсо, анда ошол гонорарын тетиги мындан 150 жыл мурда өтүп кеткен Верещагин ошонун фонду бар болуш керек, ошого которуп койгула. Себеби ал эстеликтин автору жанагы эстеликти койдум деп гонорар алган кишилер эмес, ал Верещагин эле өзү топтолугу менен эле. Туура эмес да ошол. Мен сураным ушул. Биздин тарыхчылар, биздин архитекторлор, биздин жетекчилер, райондук, шаардык, республикалык деңгээлдеги жетекчилерге кайрыларым. Эгерде чындап эле эстелик кое турган болсок, эстелик деген жүздөгөн жылдарга чейин калышы мүмкүн, миңдеген жылдарга чейин калышы мүмкүн. Ошол эстелик муундан муунга кимге коюлса дагы, кандай окуяга байланыш болуп туруп коюлган эстелик болсо, ошону көргөн кишилер түшүнүп тургандай болуш керек. Ошол баатырларга, ошол улуу инсандарга, ошолордун арбагына ыраазы болуп тургандай болуш керек. Ошол кишилердин образы, ошол кишилердин жасап кеткен эмгеги элге жеткендей болуш керек. Мен ойлор элем, шаардык биздин жетекчилерибиз мага көп эле болсо капа болор, бирок чындап эле ошол Байтык Баатырдын эстелигин кое турган болсоңор, муну Верещагиндин бир сүрөтүнөн алынган эстелик деп коюп койгула дагы, ар жагына жакшынакай кылып туруп Байтык Баатырдын өзүнүн образын ачкан жакшынакай эстелик коюшуңар керек. Ушул эстелик курулуп атат, даярдалып атат дегенде өкмөттүн чоң бир жыйынында бул эстелик туура эмес. Бул Байтык Баатыр эмес. Верещагин бул жака 1868-69 жылдары келгенде бул жакта тартылган сүрөт эмес. Бул 1871-жылы Мюнхенде тартылган сүрөт. Ошон үчүн шылдың болобуз, токтотолу деп туруп, ошондо өкмөттүк жыйында айттым эле, токтотобуз деген. Бирок кийин ошону кайра 6 миллион сомго кайра курулуп калыптыр. Эми мен ошол Байтык Баатыр жөнүндө жазган кайра Молдон Ниязга дагы токтолоюн. Молдон Нияз тарыхчы деп айтпадымбы? Молдон Нияз өзүнүн эмгегинде 150ге жакын адамдын тизмесин жазат. Бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып, аларга жолукканын жазат. Ар бир баякы жолуккан адамдардын өңү түсү кандай адамдар экендигинен бери жазат.
кандай иштерди жасагандан бери жазат. Ошон үчүн Молдо Нияз бул тарыхчы катары дагы Молдо Нияздын жазган ар бир инсаны Ташкенттеги, Алматадагы архивден азыр бүгүнкү күндө табылып атат. Ошон үчүн Молдо Ниязды мындай тарыхчы катары да, жазма акын катары, анан ушу Молдо Нияз сыяктуу жазма акындарыбыздан дагы бир Молдо Калбек деген мыкты 1878-жылы сүргүнгө айдалган, токтого сатылгандан мурда 20 жыл. Ошондой акындары тууралуу да Ташкенттен жаңы маалыматтар табылды. Ошондой жаңы маалыматтардын негизинде кыргыздын акындарын, инсандарын, мыкты залкаларын даңазалай турган доор келди. Ошого мына президент мүмкүнчүлүгүн түзүп берип, архивдик документтерди изилдөөгө каражатын уже бөлүп атат. Кыскасы, Молдо Нияздын 200 жылдыгында Молдо Нияздын ар тараптуу өмүр таржамалын элге кеңири жеткирүүдө мына жапа тырмак аракет кылып, ошол мааракени жогорку деңгээлде, интеллектуалдуу деңгээлде, ашказандын эмес, аң сезимдин деңгээлинде бир чоң бир мааракени алдыда өткөрүп алалы деп, ошону мындай бир жапа тырмак киришип атабыз буюрса.